Эми реформалардын кээ бирлери мен ойлойм туура жүрдү. Мурунку жанагы негизсиз жоюлуп кеткен кээ бир ооруканаларды калыбына келтирди. Мен муну толугу менен колдодум. Андан башка жанагы системада бир жетекчи болсун. Мурда жанагы директор анан главврач болуп экиге бөлүнгөн. Мына 30 жыл убакыт өткөндөн кийин ошону бириктирүү тууралуу мен да колдодум. Себеби жоопкерчилик бир кишиде болсо, ошол райондун главврачы болобу, облустук болобу, бирөөдөн сураганга жеңилирээк болот, анан жоопкерчиликти сезет. Буларын колдодум. Кээ бир маселелер боюнча, мага жаккан жок. Бирок ал мен личный өзүм мнениямда, бирок ал да колунан келишинче сөз түрдө реформаларды жүргүзгөнгө аракет кылды. Анан реформаны мындай деп ойлош керек да. Реформа деген сөз бул терең маанидеги сөз. Ал эки оорукананы кошуп койсо эле, бирөөнү жок кылып койсо эле, бул реформага жатпайт. Ал реструктуризация деп коет да, же кыскартуу, же кеңейтүү дейт. Ошонун барысын эле реформа кылып атабыз деп, ал кичине аша чапканга болот. Реформа деген системага 5 жылга, 10 жылга пландаштырылган, мындай илим менен негизделген, анан эсеп кысабын чыгарып элге журттун ден соолугуна жакшы жагынан таасирин тийгизе турган нерселерди реформа деп аташ керек. Анан жанагы кээ бир убактарда мисалы мына бу наркология менен эме кошулуп атат, психиатрия, мага ал жаккан жок. Ал эми мурунку министрлер онкология менен гематологияны кошуп койгон. Бул мага жаккан жок, себеби онкология деген чоң проблема да. Дүйнө жүзүндө кең абдан күчтүү талап кыла турган, анан алып келип эң кыйын Кыргызстандагы көйгөйлүү маселе гематологияны кошуп койду. Өкөттөн оор мына бүгүнкү күндө очоюп кыйналып аткан кез. Себеби гематология дегенди биз атайлап ачканбыз. Ал бизде жана көп балалуу үй бүлөлөрдө, балдарда да, аялдарда аз кандуу убактар көп. Ошон үчүн гематология бизге абдан керектүү, өзүнчө жеке, анан кийин ошол костный мозгду пересадка кыла турган жай даярдап, бокстарын түзүп койдук эле. Анан бирөө келди дагы ошону кошуп койду. Муну биз анан реформа деп эсептебеймин. Ал просто эле мындай кичине разрушать этип койду, мындай бузуп койду да. Анан ошондуктан реформаны жүргүзгөндө терең ойлонушуп, ошонун келечегин, анан кээде кеңешип, кээде илгери союздун убагында партия айтчу эле кеңешиш керек деп. Анан Кыргызда деле сөз бар да, кеңешип кетсең эмне дейт кызым? Бармак оорубайт да. Ошондуктан кеңешип, өзүнүн коллегаларың менен, анан бир күн ойлонуп туруп эртеси күнү реформа кылам деп мындай кичине аша чапкандык болбойт. Бирок реформа сөз түрдө жүрүш керек. Кээ бирлерин мен колдодум, кээ бирлерине мен ичимде макул эмесмин. Ал эми ошол Алымкадыр Бейшеналиевдин арасындагы Жумабековдун өлкөдөн чыгып кетиши кыргыз медицинасына көптөгөн зыян учурады деп айтып атышат да. Эми Жумабеков деле өзүнчө калыптанып калган профессор, травматолог эле. Анан ал дагы жана мурунку скорый помощьтун больницасын өз убагында жокко чыгарып, анан травматолог кылганда. Травматология мурда эле бар болчу, жакшынакай травматология бул биздин улуттук госпиталда. Анан ошо бирөө жоюлуп, бирөө келип калган. Анан эми бир кишинин чыгып кеткени, конечно, ал киши үчүн дагы трагедия болуш керек. Эми өлкө үчүн андай специалисттер дагы эле бар, Кудайга шүгүр. Травматологдорубуз азыр, таланттуу травматологубуздар бар, азыр жеке менчик травматологдор бар. Эми андан чоң трагедия кылбашыбыз керек. Ал эми ошо Кыргызстандагы акыркы учурларда ковиддин күчөшү байкалууда да. Ушул боюнча алдыда кандай? Менин оюмча азыркы кезде мына Россияда да, Казакстанда, биздин кошуналарда масочный режим кирип атат. Баягы аралыкты сактоо, анан эмдөө маселесин муну колго алышыбыз керек сөз түрдө. Себеби Россияда дагы өлүм көбөйүп атат. Бул ковиддин ооруганын санынан дагы эң негизгиси өлүмдүн кандай кыскарышы, көбөйүшү. Мына күнүгө мен Россиянын информациясын угуп атам, өлүм көбөйүп атат. Европада, Францияда, Испанияда булар өрттөй болуп кетип атат, өлүм көбөйүп атат. Сөз түрдө буга көңүл буруш керек. Мен министрликке дагы айрылганмын. Азыр масочный режимди киргизишибиз керек. Көчөдө маска кийбесе болот, бирок баягы магазиндерде, эл көп жайгашкан жерлерде маска кийип жүрүш керек. Баягы гигиена, кол жууганды калыбына келтириш керек. Эми бул маселеге көңүл бурбасак, өткөндөн эми биз кичине бир жыйынтык чыгарыш керек сөз түрдө. Чында
биринчи жолу ковид келгенде 19-жылдарда биз көп жаңылыштык кетирдик, адамдардын зыяны да көбүрөөк болуп калды. Ошондуктан сөзсүз түрдө буга көңүл. Эми бул уу коргошун тууралуу, уу коргошун өзү негизинен уулардын ичинен тизмеде биринчи турат да. Анан бул ковидке анын пайдасы зыян жогун, бул себир жана доказательный медицина деген кирген да акыркы убактарда. Ошон үчүн эгер ал илимде, практикада ошол чындап такталган, доказать этилген болсо анда пайдаланыш керек. Бирок эми уу коргошун ушул ковидке пайдалуу деп эч бир лабораторияда, эч бир мындай бир экспертный кеңеште такталбагандан кийин менимче бул кооптуу туура эмес го деп ойлойм да. Муну азырынча кое туруш керек го.